5 жылдан бeri дворник болуп иштеймин. Ошол жерде ак үйдүн астында 5 жылдан бeri иштеп жүрөм. Өзүм 59 жаштамын. Тазалык муниципалдык ишканасында иштегениме 5 жыл болду. Буга чейин абоненттик кызматта иштегем. Менин карамагым ушул, эрте менен эрте келип могу жерде шыпырып анан кетип калмай бүтмөйүнчө. Ушул участокто иштейбиз. Участогубуз аябай чоң. Ак өргөгө чейин карайбыз. Негизи мен өзүм повармын. Повармын, анан повар болуп иштедим көп жылдарчы. Анан могу эрте мененкисин уже таза абага деп ушул жака чыгып кеткем да. 4 балам бар. 4 балам бар. Балдарым уже чоң, экөө кичинекей. Өзүмдүн кесибим боюнча экономистмин. Бир балам бар. Негизи дворниктин жумушу оор эле экен. Анан биз эрте менен эрте туруп келебиз. Эрте турганда биз 5те уже туруп, 6да уже жумушта болушубуз керек. Анан кыштын күнү кар жаайт. Кар тазалайбыз. Анан машиналарыбыз бар, ошолорго жардам беребиз. Биз жалгыз эле мен кылбайм, бирок дворниктер көп. Бул жерде эркек балдар бар. Мен сыйлап, милициялар да жардам берет. Ак үйдүн тегерегинде балдар көп жардам берет негизичи. Эже деп колуман ала калышат. Ошентип ак үйдүн астында иштеп жүрөм. Ошо иштегениме быйыл 5-жыл болуп атат. Иштегениме ошо. Мындай. Кышта аябай катуу иштеп аттык. Азыр дагы жакшы, техникалар көбөйүп, биздин жумушубуз жеңилдеп калды. Кыймылың көп да негизичи. Повардыкта болсо кечке отурасың да, тамак эле жасап, тамак ише берип өзүң толосуң да. Бияктан кадимкидей эме да. Эсе аласың, бир чет түшкүнө чейин бүтүрөсүң да кетесиң. Өзүң жумушуң, главное өзүң жумушуңду бүтсөң болду да. Биздин участок ошо мамлекеттик резиденция Ынтымак-Ордо жайгашкандыгына байланыштуу ушул жакта аябай таза карайбыз. Жанагындай бизде мамлекеттик иш-чаралар өтүп, саммит болгондо тез жыйнап ушул жакты аябай таза карап турушубуз керек. Президент дагы биздин жаныбыздан өтүп турат, учурашып кетип турат. Кар жааганда немелерде 12-1ге чейин иштеп калабыз. 2-3кө чейин деле иштеп калышат. Кар жааган күнү действительно кечке. Ал күндө үйгө деле барбай калабыз. Түштө эптеп бир чай ичип кайра келип эле кечке чейин кар күрөп, ушу грузчиктер, дворниктер баары чогуу бир болушат да. Күзүндө 5-6 мамлекеттин башчылары келет деп саммит болуп атканда бул Айтматова көчөсүн анда теректер бар болчу. Баарын тазалап, жыйнап, жетишип койсок, шамал болуп туруп жан жаап салса, баягы теректерден жалбырактар кайра түшүп, баягы биз жыйнаганыбыз көрүнбөй калып, кайра жыйнаганга туура келген. Андай күндөр көп эле болот. Биз баягы иш убактысынан да ашыкча иштеп койгон күндөр көп эле болот. Аба ырайына байланыштуу болот да биздин жумуш.